Лейлек автожол көзөмөл өткөрүү бекетинин прапорщиги Ош шаарынын Кеңеш айылынын 31 жаштагы тургуну Бектур Исламбек уулу кырчындай өмүрүн мекенге арнады. Ал тажик аскерлеринин кол салуусуна каршы туруп батырларча курман болду. Мекен үчүн жанын берген жоокер өз айылында акыркы сапарга узатылды. Бүгүн мынакей биз шахид мекен үчүн жанын берген, мекен үчүн өз жанын курбандыкка чалган батырдын шахиддин жанында турабыз. Алла таала ушул элибиздин бир тууганыбыздын сафарын байсал болсун. Ушул кечеги тополоңду ушул лейлекти кулунду шакта туруп ушул тажиктер менен ачышууда курман болуп мен эмне дейм балам жакшы балдардан болчу жайлары жанатта болсун балам мекен үчүн элибиз жерибизди коргойбуз деп ошол жерде жан бериптир. Алла разы болсун. Ушунча жылдан бери ошо элиме жериме кызмат кылам деп балам кызмат кылып жүрүп ушундай күнгө туш болду. Балам өмүрү ушунчалык кыска экен, бирок элине ушундай жакшы, ошо аскер балдарына баардыгына ушундай жакшы өзүнүн немесин көрсөтүп кетти, эрдигин көрсөтүп кетти, эли журтуна эрдигин көрсөтүп кетти. Балам жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Жакындарынын айтымында Бектур жаштайынан эле мекенчил, элин жерин сүйгөн жана баатырдык касиетке ээ жигит болгон. 4 бир туугандын экинчиси өз ыктыяры менен аскерге барып, 10 жылга жакын убакыттан бери чек ара кызматында иштеп, акыркы учурда Лейлек автожол көзөмөл өткөрүү бекетинде кызмат өтөп жаткан. Маркумду акыркы сапарга узатууга анын жакындары жана жергиликтүү бийлик башчылары катышып, көңүл айтышты. Жакындарына, бир туугандарына, ата энесине терең көңүлүмдү айтам. Кош бол баатыр Бектур. Душмандарга алдырбайбыз деп төшүн тосуп, ошентип каза болуп отурат азыр эми. Ошо кичине ичибиз ачышып, баяндай болуп отурабыз. Эми айла жок, эмне кылабыз эми? Кыргызстаныбызды бүт бар жогубуз коргошубуз керек. Ошол чек арачыларга рахмат, ошентип бизди коргойбуз деп ошол жакта өзүнүн жанын ошентип окко тосуп, ошентип канча деген чек арачыларыбыз өтүп кетти. 31 жаштагы Бектур Исламбек уулу Лейлек автожол көзөмөл өткөрүү бекетинде кызмат өтөгөн. Ага достук чек ара заставасында башына ок тийген. Маркумдун артында бир кыз, бир уулу калды. Учурда келинчеги кош бойлуу 3-чү перзентин күтүп жатышкан. Келгиче ишенген жокмун, келет. Бир жерден келет деп эле ишенип отурганмын. Тири келет деп ойлогонмун. Ошо азыр 3 балам бар, Кудайга шүгүр. Бириси 3 жаш, бириси 9 айлык. Ичимде дагы 7 айлык бар. İçindeysin. Дагы Кудай берсе декабрда төрөйт элем. Көрбөстөн кетип калды. Тажик аскерлеринин кол салуусуна каршы туруп, батырларча курман болгон Бектурдун бир туугандары, жакындары, айылдаштары азыр күйүттө турушса да, анын мекен үчүн жасаган эрдиктерине сыймыктанышат. Анын эрдиги жаш муундарга түбөлүк үлгү болот деп ишенишет. Кичинекейинен бери ушундай кыйын бала, бардыгына тегиз караган, эли журтум деп ушул аскерде жан берди Баатыр укам. Жай жанаттан болсун. Бектур экөөбүз ушул Карманжа баатыр болуп, бүгүн ушу баарыбыз капада отурабыз. Ушу баткен окуясында болгон баардык баатырларга биз рахмат айтабыз. Элин жерин коргоп баатырча курман болду. Бектур Исламбек уулу 1991 жылы туулган. Ал болгону 31 жашта болчу. Аскер кызматында 2010 жылдан бери 10 жылдан ашуун көптөгөн чек ара бекетинде кызмат өтөгөн. Мекен үчүн жанын берген баатырдын эрдигине бүткүл кыргыз эли таазим кылып, жакындарына көңүл айтат. Мырзажигит Маматкерим уулу, Уран Адешев, ЛТР, Ош.